Орузайым Нарматова УКМКдагы сурактан чыкты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка чакырылган мурдагы жогорку кеңештин депутаты Орузайым Нарматова сурактан чыкты. Бул тууралуу ал социалдык тармактагы баракчасына жазды. Баары жакшы, бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаттары боюнча күбө катары маектешүү болду. Алгач толкундануу болуп жаткан. Анткени мурда тергөөдө күбө катары чакырылгандагы мамиле жаман маанай калтырган эле. Азыркы тергөөчүнүн мамилеси комитеттин өкүлдөрү баары жакшы. Элге ачык болуу керек жана мен эл алдында жакшы да жаман да мамилени тартынбай айтам. Өзүм карапайым үй бүлөдөн чыккандыктан менин коргоочум да, колдоочум да, сындоочум да эл. Жалпы саналаштарга, пикирлештерге ыраазычылык деп жазды Нарматова. Мурдагы саясатчы суракка жактоочусу менен чогуу барган. Булак Супер Кейжи. Депутат Икрамов мигранттар айдоочулук күбөлүктү кайдан алып жатканына кызыкты. Бүгүн 16 майдагы жогорку кеңештин жыйынында депутат Тазабек Икрамов өлкөдө Пакистан менен Бангладештен келген жарандар көбөйүп жатканын айтып, ал жактан канча эмгек мигранты келгенине, алардан бюджетке канча салык түшүп жатканына кызыкты. Буларга иштөө уруксаты кагаздары кандай болуп жатат? Бюджетке салык түшүп жатабы? Бүгүнкү күнү канча эмгек мигранттар келди? Ушу боюнча так маалымат берип койсоңуздар, дейди ал. Ошондой эле Икрамов аталган өлкөлөрдөн келген мигранттар катышкан жол кырсыктары көбөйүп жатканын белгиледи. Пакистан, Бангладештен келген жарандардын айынан жол кырсыгы көбөйүп жатат. Буларга айдоочулук күбөлүктү уруксатты ким берди? Булар биздин жол эрежелерибиз боюнча экзамен тапшырдыбы? Муну көзөмөлгө алышыбыз керек, деди эл өкүлү. Булак Супер Кейжи. Умдем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Шаары: метро Накимовский проспект, Сибашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Өзбекстанда өзбек тилин билбегендерди чектөө сунушталды. Өзбекстанда мамлекеттик тилди билбеген жарандарга мамлекеттик кызматта иштөөгө, мамлекет көрсөткөн тейлөө кызматынан пайдаланууга тыюу салуу сунушталууда. Мындай пикирин Олий Мажлистин мыйзам чыгаруу палатасынын вице-спикери, Мили Такланиш партиясынын лидери Алишер Кадыров Телеграм каналына жазды. Ал Орусияда иштөөнү каалагандар орус тилин билүүгө милдеттүү экенин, бирок Өзбекстанда жашаган орустар өзбек тилин билүүгө эмнегедир милдеттүү эмес экенин белгиледи. Кадыров мындай пикирин Орусиянын мамлекеттик думасынын спикери Вячеслав Володиндин Орусияга иштегени орус тилин билген жана өлкөнүн каада салтын урматтаган адамдар келиши маанилүү деген билдирүүсүнө жооп катары билдирди. Өзбекстанда жашаган бардык улуттардын өкүлдөрү жана өзбекстандык жарандар өзбек тилин билиши зарыл экенин белгилеген Кадыров. Башка улуттагы мекендештерге өз эне тилин жана балуулуктарын бала бакчада жана башталгыч мектепте үйрөнүүсүнө шарт түзүү менен катар өзбек тили милдеттүү тил катары мыйзамдуу түрдө аныкталышы керек деп айтты. Кадыровдун быйыл январь айында Өзбекстанда орус тилинде окутулуучу сабактардын убактысын кыскартуу тууралуу сунушу коомчулукта талкуу жараткан. Ал орус тили өлкө калкынын 3%га жетпеген гана бөлүгүн түзгөн орус улутундагылардын билим алуусунда жана телевиденияда пропорционалдуу эмес кеңири колдонулуп жатканын белгилеп, мындай дисбалансты оңдоо зарыл деп Facebook баракчасына 24 январда жазган. Бул комментарий Алишер Кадыровдун орусиялык улутчул жазуучу Захар Прилепиндин Өзбекстанды Орусияга кошуп алуу тууралуу сунушуна жана тарыхчы Михаил Смолиндин быйыл 22 январда НТВ телеканалынын эфиринде сүйлөп жатып айтты. Эсирге чейин өзбек, казак, азери деген улуттар болбогонун, өзбектер бир нече элдин биригишинен улам пайда болушканын айтканына жооп катары жарыяланган. Булак Азаттык. Россиянын куралдарынын катарына эми булава кошулду. Инфографика. Россиянын куралдуу күчтөрү континент аралык деңизден кое берилчү булава ракетасын куралданууга алды. 7 майда куралданууга деңизден кое берилчү континент аралык булава ракетасын кабыл алуу боюнча жарлык чыкты деп айтылат маалыматта. Булаваны жасоо тарыхы бул жааттагы өнөр жай тармагын кыйынчылык коштогон 1990-жылдардан аяк ченинде башталган. Андан бери бир канча сыноолор өтүп, көбү ойдогудай болду. Учурда Россиянын куралдуу күчтөрүндө булаваны суу алдындагы 7 кеме алып жүрөт. Алар заманга бап келген стратегиялык маанидеги суу алдындагы крейсерлер. 955 долбоору.
Ар бир стратегтин бортунда 16-20 чакты ракета бар, 7 крейсер, 1000 термоөзөктүк гиперүндө кубаты 100-150 килотоннага чамалап барган блокторду ташый алат. Булак Спутник Кежи. Сей менен Путиндин билдирүүсүндө Украина тууралуу да айтылды. Орусия президенти Владимир Путин Кытайга мамлекеттик сапар менен барды. Бүгүн 16 майда ал Бейжинде Кытай лидери Си Цзиньпинге жолукту. Жыйынтыгында ар тараптуу өнөктөштүктү жана стратегиялык өз ара кызматташтыкты тереңдетүү тууралуу биргелешкен билдирүүгө кол коюлду. Путин Москва менен Бейжиндин алакасы кимдир бирөөгө каршы багытталбаганын айтып, Кытайды Орусиянын негизги экономикалык өнөктөшү деп атады. Биргелешкен билдирүүдө Украина маселеси боюнча Кытай менен Орусия согуштун уланышына жана кырдаалдын курчушуна көмөктөшүүчү бардык кадамдарды токтотуу зарылдыгын белгилешери жана анын көзөмөлдөнбөгөн фазага өтүшүнө жол бербөөгө чакырары айтылды. Ошондой эле Украин кризисин чечүүнүн оптималдуу формасы катары диалог маанилүү экени белгиленди. Путинди 2 күндүк сапарында Орусиянын жогорку бийлик өкүлдөрүнүн дээрлик көпчүлүгү коштоп жүрөт. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков расмий Бейжин менен сүйлөшүүлөрдө Украина маселеси тынчтык жолу менен жөнгө салуу мүмкүнчүлүктөрү талкууланарын айткан. Орусия Кытайдын тынчтык демилгесин жогору баалай турганы бир нече жолу жарыяланган. Бирок анын өзөгүн сүйлөшүүлөрдү орус аскерлерин Украинанын аймагынан чыгарбай туруп жүргүзүү сунушу түзөт. Кытай Орусияны Украинага басып кирген күндөн бери бир да жолу айыптай элек. Орус бийлигин согуш ачкан үчүн айыптаган буунун башкы ассамблеясынын резолюциясында да добуш берген эмес. Бирок АКШны жана Батышты жаңжалды козотуп жатышат деп бир нече жолу айыптаган. Ошол эле учурда Кытай Орусия Украинага таандык болуп келген Крымды аннексиялап алганын, анын айрым облустарын өзүнүкү деп жарыялап алганын эч кандай расмий түрдө тааныган эмес жана орус бийлигинин өзөктүк курал колдонуу тууралуу билдирүүлөрү таптакыр кабыл алынгыс экенин Кремлге ачык айткан. Bloomberg басылмасы Путин бул сапар менен эки өлкө ортосундагы товар жүгүртүү көлөмүн жогорулатууну көздөп жатканын белгилеген. Быйыл март айында Кытайдын Орусияга экспорту бир жыл мурдагыга салыштырганда Батыштын санкцияларынан улам 16% төмөндөшү ыктымал экени айтылган. Кытай Орусиянын Украинадагы согушуна жардам боло турган станокторду, электроника жана башка товарларды экспорттойт, өзү андан мунай азыктарын сатып алып, бюджетин толтурууга колдоо көрсөтүүдө. АКШ эгер Кытай Орусияга кош колдонуудагы товарларды жөнөдө бере турган болсо, экинчи баскычтагы санкциялар жарыяланарын эскерткен. Өткөн аптада Синин Европа сапары учурунда Франциянын президенти Эммануэль Макрон жана Еврокомиссиясынын төрайымы Урсула фон дер Лейен аны Украинадагы согушту токтотуу үчүн Москвага болгон таасирин колдонууга чакырышкан. Кытай бул согушта кайсыл бир тарап эмес экенин айтып, тынчтыкты каалоо менен гана чектелген. Булак Азаттык.